Саламатсыздарбы? Бүгүн эсимде талкуу аянтчасы уюштуруп жаткан лекциялардын түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз байыркы кыргыздарда сабаттуулук жана эс тутум деген темада бир лекция окуп бермекчибиз. Сөзүбүздүн башында байыркы кыргыздар жөнүндө кыскача маалымат бере кетели. Байыркы кыргыздар бул 7-10 кылымдар аралыгында көбүнчөсүн Түштүк Сибирде, бир бөлүгү да азыркы Кыргызстан аймагында жашаган түрк тилдүү эл. 840-жылы Улуу Кыргыз дөөлөтүн курушкан жана Евразиянын тарыхында көп из калтырып кеткен эл азыркы кыргыздардын ата бабасы десек болот. Эми байыркы кыргыздарда сабаттуулук дедик жана эс тутум дедик. Эмне үчүн сабаттуулук менен эс тутумду чогуу алдык? Себеби эс тутум көбүнчөсүн тарыхтып да коелу, көбүнчөсүн баягы жазма маданияты болгон элде сакталып, тарых жазуунун пайда болушу менен башталат деп айтылат. Эми байыркы кыргыздар 7-кылымдан баштап байыркы кыргыз битик жазуусу деген жазууну колдонушкан. Бул жазуу келип чыгышы жөнүндө дагы айта кетели. Алгачкы адамдар биз илимде мифологиялык доор деп жүрөбүз. Ошол доордо көбүнчөсү наскаларга ар кандай сүрөттөрдү тартышкан. Бул сүрөттөр көп милдет аткарган. Мисалы үчүн бир милдетин алсак, ошол мезгилдеги ишенимге байланыштуу болуп, диний ар кандай ырым-жырымдарды чагылдырган. Дагы бир милдети бул ошол мезгилдеги адамдардын өздөрүнүн жашоо турмуш, дүйнө, Кудай тууралуу ой түшүнүктөрүн түбөлүккө калтыруу болгон. Ошондуктан наскаларга ар түрдүү сүрөттөр бар. Кыргыздардан көбүн эсе баягы атчан баатырлардын, ар кандай тотемдик жаныбарлардын, мисалы үчүн бугу, кийик, карышкырдын сүрөттөрү сакталып калган. Мына ошол тотемдерден, петроглифтерден кийин жүрүп отуруп эн тамгалар келип чыккан. Эн тамгалардын натыйжасында иероглифтерден азыркы алфавиттик жазуу келип чыккан. Байыркы кыргыз битик жазуусу дагы мына ошол петроглифтердин эн тамгаларынын негизинде түрк тилдүү элдер өздөрү ойлоп тапкан жазуу. Жазуу мамлекеттүүлүк менен тыгыз байланышкан. Мамлекет орто кылымдарда дүйнө жүзүндө аскердик демократиялык формациядагы же болбосо алгачкы феодалдык формациядагы алгачкы мамлекеттер түптөлүп, мамлекеттүүлүк көп роль ойногон. Ошол сыңары байыркы кыргыздарда дагы аскердик демократиялык формациядагы мамлекет пайда болуп, ошол мамлекеттин муктаждыгын камсыздаш үчүн жазуу келип чыккан. Эми сабаттуулук жөнүндө сөз кыла турган болсок, сабаттуулук бир элдин ичиндеги адамдардын жазуу жазып окуй билиши. 20-кылымдарга чейин дүйнө жүзүндөгү сабаттуулуктун деңгээли 5-10% ортосунда болуп келген. 20-кылымда жапырт сабаттуу болдук десек болот. Ошол сыңары энисей кыргыздар же болбосо байыркы кыргыздарда сабаттуулук ошол мезгилдеги башка дүйнөдөгү элдер менен салыштыра келсек жогору турган. Мунун көптөгөн далилдери бар. Мисалы үчүн алсак, ар түрдүү буюмдарга жазылган жазуулар бар. Ошол буюмдун милдетин чагылдырган жазуулар бар. Мисалы үчүн бир кемердин тогоосунда чор деген сөз бар. Чор деген сөз бул бир эркек бала эрезеге жеткенде алган титул болгон. Ошол экил ошол кемерди тагып жүргөн адамдын коомдогу ордун чагылдырган бир жазуу. Андан сырткары мисалы үчүн бир сөөктөн жасалган ооздук бар, ошол жерге салга деген ооздук деп жазылып калган. Мына ошолордун баардыгы тең байыркы кыргыздарда сабаттуулуктун жогору экендигин көргөзөт. Сабаттуулук кыргыздардагы сабаттуулуктун дагы бир өтө мындай кызыктуу өрнөгүн айта кетейин. Алтайда бир жазма Калбакташ деген жер бар. Ошол жерде 20-га жакын жазуу бар. Бул жазуулар ошол жерден өтүп бараткан адамдардын калтырып кеткен жазуулары. Ар түрдүү мазмундагы жазуулар. Бир жазуу бар, ал жерде мынтип жазат. Баягы бир кийиктин, 3 кийиктин сүрөтүн тарткандагы ошол жерге астына жазып калтырган. Кийиктерди тарткан колум кандай мыкты деп жазып калтырып кеткен. Кийин ал жерден дагы бир киши өтүп баратып, ошол кийиктин сүрөттөрүн көрөт. Аны тарткан кишинин жазганын көрөт дагы өзүнүн комментарийин таштап кетет. Эмне деген? Кийик тартканда уста экен дейт. Башкача айтканда бул жерде эки адамдын пикир алышуусун, же болбосо диалог түрүндөгү тексттерди көрөбүз. Мына ошол диалог түрүндөгү мисал байыркы кыргыздарда сабаттуулуктун жогору деңгээлде турганын көргөзөт. Сабаттуулуктун өсүшү менен байыркы кыргыздарда өздөрү ойлогон нерселерди келечек муунга калтыруу, же болбосо өздөрүн кыйнаган маселелер тууралуу өз пикирлерин билдирүү муктаждыгы пайда болгон. Мына ушул муктаждыкты дагы жазуу түрүндө ишке ашырышкан.
Байыркы кыргыздардан бизге ушул күнгө чейин 350 жазма эстелик белгилүү. Булардын көпчүлүк бөлүгү Түштүк Сибирде, башкача айтканда Энесай дарыясынын алабында жайгашкан, 100дөйү Алтайда, дагы бир 50 чактысы түштүк түндүк чыгыш Монголияда, түндүк батыш Монголияда сакталып калган. Андан сырткары чыгыш Түркстанда бар, азыр Кыргызстан аймагындагы бар. Мына ушул жазма эстеликтер ошол тилде, байыркы кыргыз тилинде, ошол тексттерде бенгү деп аталган. Бенгү деп аталган. Бенгү азыркы кыргыз тилинде мөңгү түрүндө сакталган. Бул мөңгү тоонун башындагы муз, кар дегенди билдирет. Ал эми байыркы кыргыз тилинде бенгү деген сөз түбөлүк дегенди билдирген. Мисалы үчүн 9 оглум бар үчүн бенгүмү тике берди дейт. Башка айтканда, менин 9 уулум болгон үчүн түбөлүк ташымды, эстелигимди тургузушту деп айткан. Башкача айтканда, байыркы кыргыз тилинде эстелик деген сөз бенгү таш деген менен билдирилген. Эмне үчүн бенгү таш? Эмне үчүн ташка тургузушкан? Себеби таш алгачкы доордон баштап эле түбөлүктүүлүктүн, бекемдиктин белгиси катары каралган. Ошондуктан байыркы элдер, анын ичинде кыргыздар, бугу таш деп коебуз, андан кийин антропоморфтук мола таш деп коебуз. Ушундай сыяктуу болгон вертикалдуу түрдө жерге тургузулган таштарды тургузушкан. Бул таштар бабалардын элесин чагылдырган, же болбосо ар кандай диний түшүнүктөрдү чагылдырган. Ошол сыңары байыркы кыргыздар дагы жерге тургузулган вертикалдуу таштарга жазууларды жазышып, муну бенгү таш деп аташкан. Башкача айтканда, түбөлүк таш, эстелик дегенди билдирген. Эми байыркы кыргыздардан калган бенгү таштардын же болбосо эстеликтердин мазмуну ар түрдүү болгон. Ар түрдүү болгон. Көбүнчөсүн баягы кишинин өмүр баянын, анын ойлорун, анын кимдерден айрылганын келечек муунга калтыруу болгон. Энесай жазма эстеликтери бир караганда бирдей эле мазмунга, бирдей эле текстке болгондой көрүнөт, бирок изилдей келгенибизде ар түрдүү мазмундагы тексттер экенин байкайбыз. Мисалы үчүн, бир канча жазма эстелик бар, кишинин атын гана чагылдырат. Мисалы үчүн, Беңүчөр, Күч кыяган ичиреки деген сыяктуу болгон адам атынан гана турат. Буларды адам атынан турган номинативдик жазма эстеликтер десек болот. Андан кийинки жазма эстеликтер ошо каза болгон кишинин кимдерден айрылганын, кимдерге тойбой калганын, эмнелерге тойбой калгандыгын чагылдырган калып сүйлөмдөрдөн турат. Андан кийинки жазма эстеликтер мындай сүрөттөмө деп коебуз, ошол адамдын өмүрүндөгү урунттуу бир окуяны чагылдырат. Мисалы үчүн, бир жазма эстелик бар, Көйнө Тирек деген кишиге арналган. Ал баягы 3 жашында атасынан ажыраганын, аны абасы же болбосо атасынын иниси багып өстүргөнүн жазып калтырат. Андан кийинки жазма эстеликтерди биз баатырдык эскерткичтер деп коебуз. Бул жерде ошол бир адамдын баатырдыгын, баягы панегирика деп коебуз го, ошондой баатырдыгын чагылдырып, анын тирүүсүндө жасаган эрдиктерин көргөзүп турат, чагылдырып турат. Андан кийинки эң чоң көлөмдүү жазма эстеликтер булар тарыхый биографиялык жазма эстеликтер. Булар баягы жеке бир кишинин деңгээлинен чыгып, мамлекеттик кандайдыр бир мааниге окуяны чагылдырат. Көбүнчөсүн тарыхый окуя менен байланыштуу болот. Ошолордун бирөөсү, мисалы үчүн, Сужи жазма эстелиги деп коебуз кыргыздардын. Ошондой жазма эстелик. Дагы бир жазма эстелик бар, Бегре деген жазма эстелик бар. Ал жерде бир кыргыз баатырынын Кытайга баягы жортулга барганы, ал жерде эмнелерди олжо кылганы, канча баласы, канча уулу болгондугу, байлыгы сүрөттөлгөн. Мына ошол тарыхый биографиялык жазма эстеликтер бизге кыргыздардын алгачкы жазма тарыхы, алгачкы тарыхый эс тутуму десек болот. Себеби бул жазма эстеликтерде азыркы кыргыздардын тарыхындагы көптөгөн окуялар сакталып калган. Мисалы үчүн, 840-жылдагы кыргыз-уйгур согушу сакталып калган. Андан сырткары бир жазма эстелик бар, ал жерде эрердем үчүн Түпүткө ялабач бардым дейт. Мисалы үчүн, бир жазма эстеликте эрердигим үчүн Тибетке элчи болуп бардым дейт. Баягы кыргыздардын арасынан бирөөлөрдүн Тибетке элчи болуп баргандыгын билебиз. Дагы бир жазма эстеликте бул жердеги Түргөш деген элдин кыргыздарга элчи болуп барган Каракан деген, Эзгене деген кишинин жазма эстелиги бар. Мына ушулардын баардыгы тең байыркы кыргыздарда сабаттуулуктун жогорку деңгээлде болгонун чагылдырып турат.
Андан сырткары бул жазма эстеликтер жанрдык же болбосо кайсы бир материалга чегилгенине жараша да өзгөрүп кетет. Жана мен сөзүмдүн башында, лекциябыздын башында айтып кеттим бир кыскача ар түрдүү буюмдарга жазылган деп. Байыркы кыргыздардан калган жазма эстеликтер вертикалдуу түрдө чегилген таш эстеликтерге гана эмес, аскаларга да жазылган. Аскаларга жазылган жазуулардын көпчүлүгү диний ишеним менен байланыштуу. Андан сырткары зыяраттык дагы жазуулар бар. Же болбосо бир адамдардын бир жерге барып, ошол жерге барышын чагылдырган зыяраттык жазуулар. Мисалы үчүн бир мисал келтире кетейин. Ак Юс деген жазма эстелик бар. Бул бир үңкүрдүн оозуна жазылган. Үңкүрдүн оозуна боек менен жазылган. Ал жерде мынтип жазылат: алтын соңга келип, элим канын төрүсүн бунта уртум дейт. Башкача айтканда, алтын соңгага келип, мамлекетим менен ханымдын мыйзамдарын бул жерге орноттум деп жазып калтырылган. Үңкүрдүн оозуна. Ушул жерде бир бул жазма эстеликтин эмне үчүн үңкүрдүн оозуна жазылгандыгына да токтолуп кетишибиз керек. Себеби жөндөн жөн жаза берген эмес байыркы кыргыздар. Сөзсүз түрдө эмнени жазгысы келсе, ошол шекил жазылган нерсенин кайсыл жерге жазылышына да көңүл бурушкан. Үңкүрдүн оозуна жазылганын себеби бул жазууну мамлекет менен мамлекеттин кайра жаралышы же болбосо бир батырдын кайра жаралышы жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми байыркы кыргыздардын түркелдеринин диний ишениминде үңкүр жашоонун булагы катары каралган. Кандайдыр бир кырсыкка учураган адамдын кайрадан жанданганын менен байланыштуу болгон. Мисалы үчүн Манас эпосунда карай турган болсок, Манас эпосунда баягы көз камандар ууландырганда Манас бир үңкүргө барып жатып, ошол жерден кайра айыгып чыккан. Мына ушундан эле байыркы кыргыздарда жазууга өтө чоң маани бергенин байкайбыз. Андан сырткары кээ бир жазуулар культтук жазуулар деп коебуз. Мисалы үчүн Тепсей деген тобу бар, азыркы Хакасиян аймагында. Ошол жерден Тепсей деген ашууну өтүп бараткан кишилер Тепсей кечик, кутлук кечик деп жазып калтырышкан. Башкача айтканда, Тепсей ашуусу куттуу ашуу деп. Башкача айтканда, ошол ашуудан өтүп бараткан киши Тепсей ашуусуна кайрылып, баягы ошол жерден аман эсен өтүп кетейин деген ойдо жазган. Андан башка жанакындай ар кандай буюмдарга жазылган жазуулар бар дедик. Кызыгы ушул байыркы кыргыздардын көбүнчөсүн күзгүлөргө, анан тыйындарга, анан карапаларга жазылган жазуулар сакталып калган. Тыйындарга жазылган жазуулардан бир мисал берсек, бир текст бар, ал жерде мындай деп жазылат: бакыр биңи эп кичик урукка. Башкача айтканда, тыйындын миңи үй кичүү уулга деп жазылган. Бул ошол жанакы атасынын байлыгынын көпчүлүк бөлүгү кичүү уулга арналганын билгизип турат. Бул азыркы мезгилге чейин кыргыздарда сакталып калган нерсе, баягы атанын мурасына кичүү уул ээ болот деген. Андан сырткары күзгүлөргө жазылган жазуулар бар дедик. Себеби күзгүлөр үй ичинде колдонулган жана табылышы оор болгон товар болгон, ошондуктан күзгүлөргө жазышкан. Мисалы үчүн бир күзгү бар, ошонун бетине эп ич көзүңүз деп жазылган. Башкача айтканда, үйдүн ички күзгүсү деп. Ошол жазууну күзгүнүн кайсы жерде колдонулганын чагылдырып турат. Андан сырткары карапаларга жазылган жазуулар көп. Мисалы үчүн бир карапа бар, алтындан жасалган. Ал жерде мынтип жазат: алтын ашык ичиң. Башкача айтканда, алтын ашты ичкиле. Тамак ашыңызды, же болбосо бир нерсеңизди алтын карападан ичиңиз деп жазылган. Эми байыркы кыргыздардагы сабаттуулук жөнүндө сөз кыла тургандагы бир аспектисине көңүл бурушубуз керек. Таралуу ареалына көңүл бурушубуз керек. Таралуу ареалына. Көбүнчөсүн биз байыркы кыргыздарга таандык жазма эстеликтерди Эне Сайда деп билебиз. Чындыгында эле 200-гө жакын жазма эстелик Эне Сайда табылган. Андан башка Алтайда дагы бар. Алтайда 100-гө жакын жазма эстелик бар. Андан сырткары түштүк, түндүк, батыш Монголияда, ал тургай азыркы Монголия менен Кытайдын чектешкен аймагында Гоби деген чөлдө дагы бир жазма эстелик табылган. Уртунгол деген жазма эстелик. Бул кыргыздарга таандык жазма эстелик. Ал жерде мынтип жазылат: Ер арыты келтимиз деп жазылган. Башкача айтканда, жер чалып келдик деп жазылып турат ал жерде. Ер арыты келтимиз. Жер чалып келдик. Жер арытуу деген сөз айкашы бар. Бул азыркы тапта Манас эпосунда кыргыз тилинде сакталып калган, жер арытуу деген. Ушундан эле байкайбыз, Гоби, ошо азыркы Монголия менен Кытайдын чек арасын эмне үчүн башкан кыргыздар?
бизге белгилүү болгондой 840-жылы кыргыздар улуу кыргыз дөөлөтүн курушкан, азыркы Монголиянын аймагына ээ болушкан, Кытай менен мамиле курганга аракет кылышкан. Мына ошол Кытайга бараткан адамдардан калган жазма эстелик деп эсептесек болот. Андан сырткары чыгыш Түркстанда дагы жазма эстеликтер бар, кыргыздарга таандык. Мисалы үчүн Емиш Тутук деген жазма эстелик бар. Андан башка азыркы Кыргызстандын аймагында Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Чийин таш деген бир бөксө тоо бар. Ошол жерде бир жазма эстелик табылган. Бул жазма эстеликке окшогон, так ошондой болгон жазма эстелик Алтайда бар. Так ошондой болгон жазма эстелик Чыгыш Түркстанда бар. Дагы ошондой болгон жазма эстелик Түндүк Батыш Монголияда бар. Башка жактан 4 жерде бири-биринен миңдеген километр алыстыкта турган 4 жерде оппокшош жазма эстеликтер табылган. Булар кыргыздарга таандык. Мына ушундан байкайбыз эмнени, улуу кыргыз дөөлөтүн курган кыргыздар азыркы Евразиянын борбордук бөлүгүн өз ичинде камтыган чоң мамлекет курган. Ушул мамлекеттин ичинде алардан калган жазма эстеликтер сакталып калган бизге. Жанагы Чийин таш жазма эстеликтери жөнүндө бир аз көбүрөөк маалымат бергим келип атат, себеби азыркы Кыргызстандын аймагына да тиешелүү. Ал жерде мындай деп жазылган: Теңиридеки тегиликтегин, жердеки эк адкыр үнү өзү бир. Кыргызчага оторсок, азыркы кыргызчага асмандагы каза болгон ханзадан менен анын жердеги атынын үнү жаны бир деп жазылып турат. Башкача айтканда, бир кишинин аты менен анын өзүнүн жаны бир экендиги айтылган. Бул каза болгон кишини формула түрүндө берип атат. Баягы бир кишинин каза болушун анын жаны асманга кеткени менен, ал эми атынын жерде калганы менен. Ошол эле мезгилде экөөнүн аты менен адамдын ортосу жандарынын үндөрүнүн бир экендигин чагылдырып атат. Бул каада салт Манас эпосунда дагы бар. Мисалы үчүн Манастын аты Аккула, Манас төрөлгөндө аны менен кошо аты Аккула дагы туулат. Кийин Манас каза болгондо анын аты Аккуланы дагы союп анын жаназасына коюшкан болчу. Мына ушундай байыркы каада салттар азыркы Манас эпосу менен үндөшүп турат. Мен жантан бери 2-3 жолу Манас эпосу менен параллелдерди айттым. Эмне үчүн айттым параллелдерди? Себеби Манас эпосу биздин күнүбүздөгү кыргыздардын эң чоң маданий мурасы катары эсептелет. Баягы кыргыздардын тарыхын, эс тутумун сактап келаткан бир эпос катары эсептелет. Демек, ал Манас эпосу биздин байыркы тарыхыбызды чагылдыргандан кийин ал биздин байыркы тарыхыбыз менен үндөшүп турушу керек. Мына ушул байыркы кыргыз биттик жазма эстеликтериндеги айрым маалыматтардын Манас эпосу менен үндөшүп турушу ошол жазма эстеликтерин кыргыздарга таандык экендигин, Манас эпосу кыргыздардын байыркы тарыхын чагылдырып тургандыгын тастыктап, далилдеп көргөзөт бизге. Ушул жазма эстеликтер менен Манас эпосунун ортосундагы бир лексикалык параллелизмди айткым келип турат. Байыркы кыргыз биттик жазма эстеликтеринде, же болбосо байыркы кыргыз тилинде күмбөздү барк деп айтышкан. Ал эми барк деген сөз азыркы күндө кыргыз тилинде жок, бирок Манас эпосунда сакталып калган. Ал мындай деген саптарда учурайт: кабар айтып барбасын караңгы менен жарыкка, киргизем деп убара тартпасын сөгүмдү мени барыкка деп айтат. Же болбосо сөгүмдү көмсүн, баркы жок деп айтылат. Ошондо барк деген сөздүн маанисин 70-80 жылдары билишпегендиктен аны баягы орусчага почесть деп которуп койушкан экен, барк деген сөз менен. Бирок ал жерде почесть жөнүндө сөз жок. Анын сөөгүн киргизүү жөнүндө болот. Бир жерге киргизүү, барыкка киргизүү. Ал эми жанакы биз айткандай байыркы кыргыз тилинде барк деген сөз күмбөз дегенди билдирет дагы. Ошо Манас эпосундагы барк деген сөздүн дагы күмбөздү чагылдырганын далилдеп көргөзүп турат. Сөзүбүздүн баягы лекциябыздын аягында айта кетчүбүз нерсебиз сабаттуулук, же болбосо эс тутум. Бул изилдөө менен ишке ашып, аны окуп билгенде, анын маанисин аңдаганыбызда, анын мазмунун түшүнгөнүбүздө гана мааниге ээ болот. Биз айтып кете беришибиз мүмкүн, ушундай жазуубуз болгон, мындай эстеликтерибиз болгон деп. Бирок аны биз изилдебесек, аны тиешелүү кишилерге окутпасак, же болбосо мектеп окуучуларына үйрөтпөсөк, ал эч кандай мааниге ээ болбойт. Ошондуктан бул жазма эстеликтерибизде, же болбосо байыркы кыргыздардын сабаттуулугун
жакшылап изилдеп жана окуучуларыбызга, студенттерибизге үйрөткөндө гана ал кандайдыр бир мааниге ээ болот.